биздин баардыгыбызга эң зарыл болгон адеп, ахлак туурасында көп сөз кылам. Ошонун ичинде эрдин аялдын ортосунда мамиле, ата эненин баланын ортосунда мамиле, негизи мамилеге аябай көп көңүл бурам. Ушуга эмне үчүн дегенде, биз аксап аткан нерсебиз азыр ушул болду. Биз мына азыркы заманда ыйманды үйрөндүк. Ширк дегенди да үйрөндүк, туурабы? Баардыгы билет, ширк, астагфирулла, ширк, астагфирулла, ширк деп, ширк эмне экенин ушу үйрөнүп баратабыз. Кудайга шек келтириш канча чоң күнөө экен. Чындыгында Алла Таала айтып атпайбы өзүчү, мен ширктен башкасын баардыгын кечирем деди да. Ширктен башкасын баардыгын кечирем деди. Демек, бул Алла Тааланын өзүнүн да бизге койгон талабы экен. Ширк кылбагыла деген. Менден башка Кудайга сыйынбагыла деген сөз. Менден башка бирөөнөн үмүт кылбагыла деген сөз. Менден башка бирөөнөн сурабагыла деген сөз да. Алла айтып ушун. Демек, кимде ким Алладан башка үмүт кылса, сураса, сыйынса, ал ширк кылган болуп эсептелет. Демек, ширк деген сөз Кудайга шерик келтирип башка Кудай бар деген сөз экен. Мына ушу ширкти үйрөндүк. Кудай сактасын деп калдык. Анан кээ бир бар биздин ата-бабабыз тутуп келген Ханафи мазхабын, Матуриди акыйдасын кабыл албагандар бар. Эмне десе, жок, биз арабтарды эле карашыбыз керек дегендер бар. Арабтардын шейхин карайбыз, биздин кыргыздын шейхтери бир тыйын аларга. Анан ошондойлор анан кийин жанакындай бир эмелер чыгат экен. Бирок мен дайыма айтам, мындай нерсеге кийлигишпегиле. Кудайга шүгүр, машалла, биздин Кыргызстанда муфтиятыбыз бар. Муфтиятыбыз бар, казиятыбыз бар, хатибиятыбыз бар, туурабы? Керек болсо азыркы биздин президентибиз деле ушу эң чоң жолду, эң биздин ата-бабабыз туруп кеткен жолду кабыл алып атпайбы, туурабы? Эмне үчүн ушул туура, ушуну тутуп бергиле деп. Эми айтайын деген максат ушул экен, субханалла, коркуп атат экен, ширк эмне? Кайсы туура эмес деп, туурабы? Демек, бул үйрөндүк. Эми намаз экен, эмне экенин баарын билесиңер. Мен мындай даватчы туугандарым уже көчөмө-көчө кыдырып бүт баарына намаз эмне экенин үйрөтүп койгон ошочу. Намаз окуш керек экен, 6 сыпат менен, 6 сыпатты айтып атып, күнүгө мешитке барсаң 6 сыпат, имамдар дагы даватчы болсоң 6 сыпаттын тегерен только намаз окугула деп үйрөтүп койгон уже. Окуп атканыңарга Алла ыраазы болсун. Эми кээ бирлер тоң моюнду кылып дагы деле окуй элексиңер, пенсияга чыкканда окуй атасыңар. Кудай буйрса деп койчу, пенсияга чыгасың, чыкпайсың билетем. Анан ошондой нерсе бар, билесиңер уже. Орзо тутуш керек экенин билесиңер, зекет бериш керек, ажыга барып келиш керек билесиңер да. Бирок эмне экен? Субханалла, көпчүлүктөр мындай кайдыгерлик кылат дагы. Бирок субханалла, эң биздин мына биз ыйманыбызды таптык, ибадатыбызды таптык, бирок биз адеп ахлагыбызды жоготуп баратабыз. Биздин кыргыз элинин менталитетине, биздин жашоо руху, духубузга эң мындай бир туура келген, ушул нерсе негизинде жашап келген биздин ата-бабабызчы, биздин эң чоң нерсебизди унутуп баратабыз. Сый, урмат, түшүнүү, мамиле деген нерсебиздин баардыгы тең кадимкидей эле момундай жанагындай талкуулашты. Мисалы, эгерде биз ушул нерсеге келсек, мисалы, ыйманга келсек, баардыгыбыз мусулманчылыкты 100% аткарып турган болсок, билесиңер, дүйнөдө эмне өзгөрөт? Дүйнө өзгөрүп кетет. Биринчиден, эгер биз ыйман келтирип, толук мусулманчылыкта жашай турган болсок, ыйман менен ата-бабабыз көрсөткөн жол менен, бул ата-бабабызда болгон эмес нерсе, бул айта турган нерсе азыр. Эң биринчи дүйнө жүзүндө, эгер 6 миллиард, 8 миллиард адам болсун мейли, ушунун баары исламга келе турган болсо, мусулманчылыкка. Же болбосо биз 6 миллион эле мына кыргызды айтып коеюн, баардыгыбыз тең кыргыз элибиздин ичинде баары ислам дини официально болуп кала турган болсо, анда ушул баардыгыбызды ыхлас менен отурган болсо, эң биринчи бир дагы арак өтпөй калат. Арак заводдор жокко кирет. Демек, субханалла, арак индустриясы өлдү. Далай ишинин бизнеси жок болот. Экинчиси, эч бир казино, эч бир игра автомат деген болбой калат. Экинчи чоң бизнес өлөт. Эмне үчүн дегенде бул чоң бизнес эгер ыйман келсе жок кетет. Үчүнчүсү, бир дагы зына, бир дагы жанагындай бир адамды буза турган кино жок калат. Бул дүйнө жүзүндө үчүнчү бул мындай бизнес болуп эсептелет.
Dünyözündө. Bir dağı mesela bu Kırgızstanda bir daha subhanallah atayla emес мына жөндөмө отурган болсо керек болсо бiri менен bir адам урушпай калат. Анда бизде мындай Кыргызстанда биздин милиция бөлүктөрүбүз ортодо жөн кой жөнтүрөй болду. Жөнтүрөй дегенде сөздү айтып калат болду. Бийликтин чоң bir бутагы өзүнүн күчүн только мындай айткан эмеге жок. Мындай bir зордуктап, зомбулуктап, жоксо кесип эмес. Ортодо жөн ара чабып калат. Ошонун себебинен бизде эч ким кайра исламга, ыйманга келишти каалабайт. Ошонун себебинен бузукучулукту гана киргизип турат биздин арабызга. Ошонун себебинен биз эми ойлонушуптур да аларчы кантип биз исламды, мусулмандарды, кыргыздарды жок кылабыз дегенде эң биринчи субхана булардын адеп аклагын жок кылышыбыз керек деген. Аны адеп аклагын жок кылыш үчүн биздин кыргыздын руху, духу, адеп ата бабабыздын жолуна байланып калыптыр да. Кой, буят. Кой, муну кылба. Бизде билесиңби, суроонун баардыгы теңчи жаман болот менен жабылып калчу, билесиңби ушуну? Жөн антпа, эмне болсоң жаман болот болду. Өчүп калчысың да тура. Далил издечи эмессиң. Далил издечи элесиңер. Мисалы мен да далил издей билбейм азыр, апам билесиң койсоч, мисалы. Аял киши деген эркек кишинин алдынан пустой чака менен өтпөйт турган. Куру чака менен өтпөйт десе, эмне десең жаман болот деп болду. Эшиктен отурба. Эмне болот десең жаман болот. Кыргызга жаман болот деген сөз жетиштүү болгон да. Азыр келип алып, молдоке китептен таап, эгерде эшиктин алдында отура турган болсоң, кедей болуп калышың мүмкүн экен. Бул хадис баландайдан берилиптир. Могун пайгамбарыбыз буйруган экен. Ол десең, деп туруп ошол жерге отуруп алат да. Көрдүңбү? Биздин мурун ишенимизди жаман болот менен түздөп койчу. Чын айтам. Эми азыркы мезгилде болсо биз бардыгыбыз тең, бул дүйнө таанымыбыз, маалымат ушунча көп. Анан кийин ушуга нерсеге аябай катуу биз металл тур бардыгы тең мен любой нерсени билем дейт азыр. Иш буран билесиң? Билем. Тамак жасаган десиң? Билем. Машинадан билем. Москвага бардым, баргам. Европа баргам. Каякта көрсөйт? Телевизор көрүп алганда. Бүт көрүп алганбыз. Ошонун себебинен субханалла биз азыр жашообуз оордоп баратат. Жеңил деген жок. Үйлөр бийик деген сайын батпай атабыз. Казыр үйлөр бийик деген сайын батпай атабыз. Кыргыздар кедейди кечкөндө көрдүңүз, субханалла 2 комнатка батып атканы менен азыр 2 этажга батпай калды. Туурабы? Ошол эле мезгилде субханалла биздин жашообузду канчалык жеңилдеткен сайын мына стиральный машина болду. Кийимди ыргытып туруп жайганга убакыт жок болот. Ал жуут, сыгып турган даярдап курат коет да. Анан ошону апарып мындай мынтип илип коюш үчүн уруш экен үйдөчү. Сен келе алып койсоң эмне болмок эле. Экөө жууп койгондой деттим эле кадимки. Экөө мындай сыгышып, мурун апамдарга мындай жууаткан кел сыгышып, анан агада менен тактай алып келип монтип байлап алып сыгышып, анан кийин отуруп мондай тете чейин жыйып алып 3 тазга суу, казанга суу жылытып, анан кийин таныме кылып, анан ага деген эметип анан кир самынды кырып, андан кийин айнаны кошуп, анан момутип, анан мондай тимел ошентип койгонсуң экөө урушуп атат да, сен жай мен жай болчу. Машинелер ушундай болду, азыр мындай жөнөкөй эле мындай табактын ичине күрүчүн, мунусун салып туруп үстүн жаап койду болду. Пс, бүттү. Эми салып жей бербейсиң дейт да. Уруш кайдан чыгат? Атаңдын башынан чыгат. Точно болду да. Чын айтам. Эми өзүң деле салып жей бербейсиңби дейт да. Анан кийин эле анан эмне десе, мындай кылтырмаңдар, мамиле жок. Мени сүйбөйсүң дейт да. Кудай кайка баратабыз. Ананчы депрессия. Стиральный өзү жуутат. Тамак өзү бышып. 10 ай 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 10 ай
бейиш эле калды, жөн оозуна салып коюп чайнабай эле жута турганчы. Бейишти ушундай да, адамдар оозуна салат, чайнабайт. Ал өзү эле ушундай болуп жүрүшү сиңип, анан денеңе баягы нажас болуп чыкпайт, ал уже мындай атыр болуп чыгып туруп, мен сизге жактымбы дейт экен да. Эми ошол эле нерсе калды да, субханалла. Адамдар курсагы тойгондон эмне кыларын билбей калганда, анан субханалла бири-биринен только көңүл издеп калды, мамиле. Сүйөсүңбү, сүйбөйсүңбү, жагамбы, жакпаймбы, жашаймбы, жашабаймбы? Мен силерден тажадым, силер мени эме албайсыз. Жалаң ушундай нерсе менен анан кийин биздин жашообуз ушу оордуган, жеңилдебей атат. Ошол себептен субханалла, мен дайым бул жерден эме калам да, анан кийин биздин урматтуу аалымдарыбыз которгон китептерин алып алып, бир аз силерге түшүндүрүп берем да. Надо быть проще деп коет го. Кыргызчасын жакшы айта албай атам. Негизи өзү биз кичине мындай бир жашоону жеңилдеткен үйрөнбөйлүбү? Жөнөкөйлөтөлү жашоону, туура. Жашоону жөнөкөйлөтөлү, эркектерди, аялдарын ошол жерге келгенге. Мен суранат элем, эгерде кимге бүгүн келип атат, канча келет да, урушуп атабыз, талак берейин деп атам, көзүмө атабыз, эмне кылабыз, кандай кылабыз? Жашоону жеңил эле кылып койбойлу, мындай жөн элечи, жашап койбойлу жөн эле жашоодочу. Бул дүйнөчү аябай мындай бир узак деле эмес. Мен билгенден узак эмес. Анткени баардыгы төрөлүп, бирок качан өлөрүн билбейт. Ошол себептен эртең эмне болорун мен билбейм. Эртең барсыңбы, жоксуңбу? Ошол себептен бүгүн Кудай Таала сага мүмкүнчүлүк бердиби? Аялың менен жашоого. Жыргап жашай бер. Мүмкүнчүлүк берип, Кудай Таала аялдарың менен жашаганга мүмкүнчүлүк берди. Аялдарың менен жыргап жашай. Кудай Таала мүмкүнчүлүк берди, сага күйөө берди, сен ошо күйөөң менен жыргап жашай бер. Кудай Таала бала берди, ошо балаң менен жыргап жашай бер. Кудай Таала мүмкүнчүлүк берди, бүгүн анча-мынча болсо дүйнө берди, жашоого бир жеңилчилик берди, ошо жеңилчиликти жыргап жашай бербейсиң албай. Эмне анчалык жашоону оорлотосуң аны? Жөп-жөнөкөй жашоону ушу оорлотуйт да. Жада тооло чөп чыкпай баштады ошочу. Силер менен биздин урушканыбызда. Кудай Таала бул эне алсыздар менен айбандар болбогондо биздин дагы рызкыбыз алынып калмак. Анткени ошол алсыздардын, айбандардын себебинен биздин рызкыбыз дагы бүтпөй атат деп ойлойм. Мусулмандар ушунчалык деңгээлде эме болдук, жанагы айбандын төгөсүн өйдө кетип айбанга окшошуп баратабыз. Анткени субханалла, канча деген нерсени угуп атам да. Жөнөкөйлөтпөйлү жашоону. Бүгүнкү күнчү ушундай чоң бир неамат, чоң бир жакшылык Кудай тарап берген. Бүгүн чык, машалла, каршымда молдонун сөзүнө отурасың, туурабы? Жакшы сөз отасың деп ойлойм мен. Өзү жакшы нерсени сүйлөп атам деп ойлойм. Жакшы сөздү угупчу, жан эритип алыш керек. Куранды угуп, машалла, жан дүйнөңдү жыргатып, имандын нуруна толуп алыш керек. Мына убакыт берилип. Андай сыртка чыгып, машалла, таза аба, муздак, алдыга манто коюлду, машалла, туурабы? Кофеси мен 3 в 1 самопал болсо делечи. Ошону алып мындай отуруп, машалла, суукта акырын колуңда жылытып туруп ичкенге эмне жетсин дейт. Бул момент кийин берилбейт. Сагынасың аркадымга, чоң кемге кериңер дейт кадимдечи. Көп адамдар ушуну билбей атат да. Чын оңой эле нерсе жашоо. Мен мисалы кечке чейин силер менен рахат алып жүрөм. Тамашалашып берем, күлө берем, анан үмүт коем, чымчык коем, чапком. Такыр эмет коюмда жашоомда тарылыткым келбейт да. Мен силер менен өткөзгөн убактым мен үчүн бакыт деп эсептейм. Анткени Кудай Таала мага мүмкүнчүлүк берип атат. Кандай мүмкүнчүлүк десе, мындай адамга пайдалуу болушка. Мен жашоодо бекер өткөн жокмун. Мен дайым айтып өтөм, Лермонтовдо я памятник себе воздвиг нерву которым дейт эле го. Көрсө адам баласы жашоосун өзү курат, өзү талкалайт экен да. Кудай Таала сени аракетиңе жараша береке берет. Мээнетиңе жараша дөөлөт берет. Бирок кыргыздар дагы айтып койгондар, мээнет жалпак айланайын балам. Дөөлөт тоголок абайла. Бүгүн берип, эртең алынып коюшу мүмкүн. Бул нерсенин баардыгы убактылуу эле берилген нерсе. Ошон үчүн рахат албайлы экен. Аял болуп рахат ала берсин, машалла. Эркек болуп рахат ала берсин, машалла. Бирок айбанга окшоп эле курсагың топ, кийимиң бүтүн болуп анан көңүл издеп жүрө бербей, кичине болсо да субханалла, мындай башкача жашоого өтпөйлү. Ошол туура десең. Ошол туура.
укук, милдет, менин укугум эмес, менин милдетим эмес деген нерсенин кээ бирде кереги жок. Мен көчө строитель балдар менен отуруп сүйлөшүп айтып бердим, мына бул отурбай, мына бул жер мына бул көчө мурун поле эле болчу. Мен да кичинекей бала болчу менен жүргөм. Мына бул поле болчу, эчтеке жок болчу бул жерде. Анан бул жерде трактор айдачу, ошо трактор байкелер, аны трактор айдап баратканда кол көтөрсөм токтоп коюп, тракторду отургузуп койсо, ой. Жыргал эле болчу да. Трактор менен түшүнүп ошо трактор менен үчүн самолеттон учуп бараткан болчу да. Чаң ичи. Тамеки тракторист мас. Элестетип атасың? Бирок ошол недир башкача жакшы нерсе болчу да. Мен эми тамак кийип аракты мактап аткан жокмун. Бирок адамдын пейилин мактап атам да менчи. Анан кийин тиги орто көчөдө тиги жерде жана бияка кайрылып атпайсыздар, Тар суу деген айылга кайрылып атканда бурчта менин чоң атамдын үйү, азыр байкем жашайт. Ошол бурчта азыр байкемдер эбе үй салып койгон. Бирок ошол жерде тандыр бар болчу, тандыр чоң. Нан жасаган чоң печка. Орус печка деп койчу. Анан шамдан кийин баягы жумуштан келатканда апалардын баардыгы мына даңгы урай деп момундай нерсени сүйрөп алып, анан боягына момундай боолоп алып турган мындайынан анан кийин акыры сүйрөп көрүп ошого чыштай беришчи. Анан бир күн обязательно субхан ошону жагып туруп, анан ошо жаккандан кийин анан кийин очередь менен нан. Поворотто бала толтура. Ачан толтура. Өтүп кете берет. Каймак, айран, нан, бүт бары жеп атат. Түгөнчү эмес десең да. Нандын жети ошо жазалган. Бүт айын аты назалап турган. Баарысын жанагында эменин анда мындайына минип алып туруп, ат чыбыкка атты минип алып турган. Учкан менен жетчүбүз мененчи. Көпөлөктөрдү кармап атып боякка сүйкөйсүң казыр учасың депчи. Кадимки онда сүйкүп аласың да, кадимкидей карат байлагансыз боласың да. Байкалган жүрөгүң жылдыбы? Эски нерсе жылып кеттиби? Ушунун баардыгы теңчи, биз аз деле кылсак болот. Аз деле ушундай жашасак болот. Болгон ушул жерде ар бирибиз ушу турган баардыгыбыз. Жүрөгүбүздө кичинекей бир жанагындай көрө албастык, текеберлик, ач көздүк нерсени алып коюшубуз керек. Адамга болгон жакшы ойду киргизип коюшубуз керек кайра жөнүндө. Адамга болгон ишенимди киргизип коюш керек. Ошол нерсеге мындай кичине көңүл буруп койсоңорчу, машалла, ишенип койсо адамгачы, адамдарга ишенсечи, мына ошондон ушул жашоо келет кайра. Койдун үстүнө торгой корголоп, торгой жумурткалаптыр деп уялаптыр дейт. Бул сөз оңой эмес. Ошондо жумурткалап эле ошондо уялап коюптур көрсөчү. Биз ошо уябызды талкалаганга дагы аракет кылып атышат. Биз койдун үстүндө мындай сон жашап атканбыз. Эми ошого келбесек кайра болбойт эми. Эми бизге ушул жол кайра келиш үчүн ушуга бизге динибиз керек. Ошо кайра динибиз керек. Бизде адамдар болбойт, жаман болот деген сөз менен токтотуп турган деңгээлге келиш керек. Ушундай. Асманга учуп калсак делекчи, ушуга муктаж боло беребиз. Эгерде буга келбесек, анда карасаң мен мындан 4-5 жыл мурун бир 100 адам карайт элем. Нурмат байке ошондой 4-5 жыл мурун. Ошондо оп-оңой эле Нурмат байкем кирип туруп эле кандай нерсе бөлүп сүйлөшүп коюп кетип калат элек. Бирок ушундай нерсеге келдик, аз мынакей. Ошондон 10 эсе көп азыр. Эмне себептен деп ойлонуп берем кемедечи. Демек бизге бир нерсе жетпейт. Бизге ошол кичинекей бир мындай айтканда жылуулук, ишеним, адамгерчилик деген нерсебиз жетпейт. Пайгамбардын заманында да ушундай болгон. Адамдардын баардыгы тең үмүт үзүп, эч кимге бийлигине да ишенбей калган, байларына да ишенбей калган, окумуштууларына да ишенбей калган.
эч кимге ишенбей, адамдар өзүнө да өзү ишенбей калган керек болсо. Аялдар күйөөлөрүнө ишенбей калган. Кыздар өлө турганын билген төрөлгөн эле уже. Адамдар кулга айланып бараткан. Кээ бирөө айтышы мүмкүн, мен кул болгон жокмун деп. Жок. Толтура бизде кулдар азыр. Абдан көп. Адамдар ушунча көптөгөн дин, жанагындай бир отпарастар, дагы мынекелер ушунча көбөйүп кеткен болчу. Bizde murunkuday janakılar Kabe'nin tüyünde hazır eme yok. 360'a jakın aykel, butlar, kudayçılar yok hazır. Bırak bizde başka kudaylar var hazır. Dollar, euro, jakşı jaşoğunun içinde mebel, jakşı maşin. Az maşineni mındayla çiğip ketsinçi. Çiğip ele ketsinçi. Kuday saktayım yok ket hazır. Çiğip ketsin. Жүрөк ушундай болуп ушундай эмне кыларын билбей, ушундай эметип ким чыгып кетти экен карап, тияктан карап, кубанып барып ошонун аркасынанчы кырылышып ошону. Ушундай деңгээлде биздин кудайларыбыз башкача болуп калган биздин кудайлар азыр. Биздин кудайлардын баары тең эң чоң жанагындай бир кереги жок нерселер бар кудай болуп алган азыр. Кудайдын эле кулу болчу болот, бирок көп убактарда напсинин да кудай болуп алганбыз. Ушунча чоң нерсе болуп аткандан пайгамбарыбыз келген. Пайгамбарыбыз келип, аны ошондо сурап атышат экен. Эй Мухаммад, сен эмнеге пайгамбар болуп келдиң бизге дегенде, айтат экен пайгамбарыбыз. Бул баардык кудайлардын баарын жүрөгүнөн чыгарыш үчүн, анан бир тууганды бир тууганга тууган кылыш үчүн келдим. Аялды чынык аял кылыш үчүн келдим. Эркекти чынык эркек кылыш үчүн келдим. Кошун акысын бериш үчүн келдим. Силердин жүрөгүңөрдө тынчтык болуш үчүн келдим дегенде, баардыгынан эр чыгып кетип калган. Баардыгынан кадимги пайгамбар эр чыгып кеткен. Анча-мынча жанагы кичинекей дүйнөсү бар, сөзү өтүмдүү болуп турган адамдар пайгамбарга каршы чыгышкан. Азыр деле ошондой. Аракка кыйналып кысталып, нашадан кыйналып кысталып, үй бүлөдөн проблеманы кысталып, жокчулуктан кысталып ушун жүргөн көп адамдар бар да. Ошолор менен сүйлөшө келсеңчи, иман ошол замат келтирет. Ошол динге келет. Эмне үчүн дегенде ал билет жаманчылык эмне экенинчи. Ал башы менен өткөздү, жон териси менен сезген. Ал кичине колунда бар, анча бийлиги бар адам барсаңчы, мындай карап, сен тимел ага дүйнөсүн тартып алаткансың, мондай бир мындай көз мондай чоңгон, карабай, мындай бул молдо артта калган эме кайдан билет. Жок. Качан гана адам жүрөгү сыздап турганда Кудайды батырактабат. Ошондой эле ошол заманда дагы бай адамдар пайгамбарга каршы чыккан. Колунда бар, акылдуумун деген бийлиги барлар пайгамбарга ушундай каршы чыгышкан. Туганы ушундай. Ошол себептен биздин заман азыр ушуга келди. Биз баарыбыз оңолушубуз керек. Кудай Тааланын өкүмүн аткарышыбыз керек. Белгисиз ооруларды биздин керек болсо илгерки өтүп кеткен, биздин калуу ойлоду айтып кеткен экен. Айтып отуруп, ар жагы туман болуп кетти дегенге, көрбөй калдым ар жагын. Мындай ойлонуп көрдүм. Көп нерсенин баардыгын бир заманда токтоп туруп, мынакей. Бул 90-жылдан кийин туман эле болуп кетти деп атам да. Эмне үчүн дегенде сиз менен бизден имандын нуру кетип калыптыр. Оли адамдар имандууларды көрбөй калыптыр. Адил ахлактууларды көрбөй калыптыр. Только мен деген өзүмчүл эгоисттер чогулуп алганда, мен гана оңолоюн, мен гана өсөйүн, менде гана болсун деген адамдар көйгөндө, анан кийин ошондо ар жагы туман болуп кетти көрсөчү. Жүрөктөр бирикпей калганда, бири-бирин адамдар жакшы көрбөй калганда, мына ошондо бири-бирин адамдар ишенбей калганда, бири-бирин душман көрүп калганда, көрө албастык көйгөндө ар жагы туман болот. Жакшы адамдар, олиялар ар жагын көрө албай калат. Ошондон фитна, ошондо бузукчулук, ошондо жанагы эң жаман жашоодо баскынчылык, душманчылык, согуш, ушунун баары тең болот экен туугандар. Иншалла ошо отурган бир 500 адамсыздар, эркек аял. Суранар ушул эке. Мына ошо мен айтканды уктуңуздар.
Эми силерге аманат менде. Силер бирөөнү айтка деген жокмун. Үйүңөргө барып, таза мусулман, атабыз көрсөткөн чыныгы кыргыздай болуп жашагылачы үйүңөргө барып. Unutkulaç egoistlikti, men деген нерсени. Үйүңөргө барып жөн эле мындай эле жашагылачы илгеркидей эле. Жулунуп, улунуп, мода кубалап, бирөөнүн машинаны мен да алам дебей эле, чыныгы эле мындай эле болгон нерсе менен рахат алып жашай берчи. Ошонун жүрөгүн тынчытчы. Жүрөктү тынчыткылачы болду. Эмне кыласыңар кубалап? Жашоо ушундай бир орунда турбайт деген сөз ал туура эмес. Кээ бирөө ушуга туруп жашоо бир орунда. Жок, жашоо ошондой эле. Сен бөлөксүң болгону. Сен жүрөгүң өтө көп нерсени каалап атат. А жүрөк көптү каалаган сайын бактысыз боло берет. Чын айтам. Алла баарыбыз күнөөбүздү кечирсин иншалла. Аракет кылабызбы? Кыргызча эле жашайбызбы бар эме? Кыргызча эле атабыз өзүнө түктөктөр башына ойногон жана келди. Ой. Чыныгы түкүрүктөрүндө койсун, түкүрүк. Эчтеге ойдум, күнөөбүз ширк эмес ал. Ошол себептен субханалла кээ бирлерге мындай жөн эле макул, Ана мечиттер бар. Эркектердин үйлөрү. Ошол жерге жумадан калбагыла. Жума намазды 3 жолу ким атайлап барбай койсо, 200-лөрдөн жүрөгүндө оорук чаң катары жазылып калат. Эркектер кадимки эркектей болуп, эркектиги сыпаттап үчүн эркектер чогулган жерге барыш керек. Эркек Кудай талабын берген Кудайдын бир керемети тобо алынбай. Эркек болгонуна шүгүр болуш керек. Кудай талабы шүгүр айтыш керек. 17-ге чыкканга чейин бирөөнүн үйүндө жашабайсыңар. Өмүр бою бир үйдө жашайсыңар. Бирөөнүн алдына ужундан бери катуу, акырынбы, иш кылып аял болбойсуң. 9 ай бала көтөрүп, кыйналып, кысталып, жамбашыңдын сөөктөрүнөн ажырап төрөбөйсүң. Бирөөдөн таяк жебейсиң. Керелден кечке. Тамак жасабайсың. Кир жуубайсың. Башкарып эле келип барып жат каласың го. Бул керемет ай. Кудайдын берген жакшылыгы бул. Ушул кереметке шүгүр айткылачы. Эркектерге кайрылып, аялдарга айта турган сөзүм көп. Көп, аябай көп аялдарга айта турган сөзүм. Аял киши ушундай кичинекей бир болот, Кудай Таала тарабынан берилген. Бир эле аялдын бир эле жакшындай нерсеси бар да, кыла турган иши бар да. Ал эркектин жүрөгүн тынчтандырыш керек, болду. Анан кийим эркектин кийими. Мына. Эми ошон үчүн аял киши субханалла өмүр бою эме кылат да, аракет кылат. Бул эркектерге кандай жакшы нерсе турабы? Ошон үчүн келиңиздер иншалла. Ниети турлай эле. Ниет турлайбыз. Баардык макта Аллага, пайгамбарга салаваттар болсун. Кудайым ушул мына мен мында жөнөкөй эле китептен айтайын дегем, китеби жок эле айтып койдум азырчы. Мына кыргызчалап айтып бердим силерчи. Ал көп эле китеп нерсе айтайын дегем, пайгамбар ушундай айтты, ушундай жүргүлө деп айтты. Бирок жакшылап артка кайрылып көргөчү. Үйүңөргө барганда баарыңардын эски сүрөттөрүңөр бар. Барбы? Бар да тура, Советтер Союзунан түшкөн бар да тура. Ошо Советтер Союзунун жашап турган келген атаңардын сүрөттөрү менен барбы? Ошол мынтип карасаңар. Мындай карап. Бир жыргап аласың да. Бир жыргап аласың кадимби. Ошол жерден карап эле имандууларды таап аласың. Чын айтам. Алардын ичинде кир жок. Жулунуп, сиз менен бизге окшоп, жулунган эме жок. Эгоист эмес. Бир коозу сойсо, кошунан баарын чакырып бир эле жеп алган. Азыр бир айга жетет деп калыңга тыгып койгон эмес. Имандуу адамдар табасыңар. Чын айтам. Согун кыла турган болсо, субханалла, айдын бааны өтүп, үйүңө бир чака, сөзсүз бир чака, бир кастрюль эмес, бир чака кесип алып кетет экен. Мына ушундай. Ошол нерсе бир аз кийин эстеп, машалла.
ата-бабанын ыйманын эстеп, ошолордун жакшы жүргөнүн эстеп, мен да ушундай болсом деп аракет кылалы машалла. Ал кээ бирлеринге жаман элес калып калышы мүмкүн. Мурун момундай болчу, тигиндей болчу. Жок, мен силерге деген сникерс жок болчу, твикс жок болчу, анан кийин машиналерим бар жүгүлү болчу деп жамандагым келген жок. Просто адамгерчилик жөнүндө айттым азыр. Мен Советтер Союзун мактаган жокмун. Ошол заманда жашаган адамдын жакшылыктарын айтып атам мен. Адамгерчилигин айтып атам. Адамгерчиликти жоготуп ийсек, анда баля болот. Дайым айта берчү, адамгерчилик жоготсо баля болот. Бале келет үстүбүзгө. Хай туугандар. Ким адамгерчилик жоготпосо, анда үй бүлөң курулат. Ким адамгерчилик жоготпосо, сенин досторуң көп болот. Ким адамгерчилик жоготпосо, байлыгын ээрчип жүрөт. Ким адамгерчилигин жоготпосочу, Алла Тааланын даражасын көтөрө берет. Ким адамгерчилигин жоготпосочу, анын балдары да сонун чыгат. Ким адамгерчилигин жоготпосочу, анын аркасындачы адамдар ээрчип шакирт боло берет. Ушундай нерсе. Биринчи нерсе. Ыймандан кийинки экинчи чоң нерсе бул адамгерчилик. Пайгамбардын сыпаты. Ушундай. Адамгерчилик болчу. Айтты адамгерчилик адамай деген сөз, чоң сөз бул. Аллаху акбар ва кабир. Амин анда. О Кудайым, бардыгыбызды ыйманга келтиришке мүмкүнчүлүк бер. Эл журтка тынччылык бер, ыйманга ахлак бер. Ата-бабабыздын салты каадасын жоготтурба. Динибизге бекем кыл. Кудайым, бала атасын сыйлай турган, аталык маком ордун таба тургандан кыл. О Кудай, аялды аялдай кыл, кызды кыздай кыл Кудайым. Кышты кыштай кыл Кудайым. Бардыгыбызга адамгерчиликти жоготтурба. Жүрөктөрдү ыйман нурун толтуруп сал. Ар бир кылган амалдарды өзүң кабыл кыл Кудайым. Сен бизден разы бол. О Кудайым, кыргыз элибизге, кыргыз журтубузга, Кыргызстаныбызга, анын ичинде жашаган бардыгыбызга Кудайым ыйман, адеп, ахлак, ден соолук бардык жактан өнүп өсүүнү насип кыла бер Кудайым. О Кудайым, ушул жерде турган бардыгыбызды өз ырайымыңа ал. Бизди угуп аткандарга да өз ырайымыңды ал. О Аллахым, ушул жерде жакшылыкка себеп болгондорду өз ырайымыңа ал. О Аллахым, жакшылыкка себеп болгондо өз ырайымыңа ал. О Алла, жакшылыкка себеп болгондо өз ырайымыңа ал. О Алла, мээримиңди бер. Кандай маселе болгон болсо ал өзүң чечип бер. Баарына жакшылык чечип бер. Душманчылык кылганда бизден алыс кыл. О Кудайым, ар бир бузуку, жаманчылык алып келүүгө ниет кылганды да Аллахым бизден алыстат. О Кудайым, жаштарга ынсап бер, карыбызга ыйман бер. О Алла, сен берүүчү улуусуң. Пайгамбардын жолунан алыстатпа. Бизди Кудайдын кулу Мухаммед үммөтү кыл. О Алла, жүрөктөрүбүздү ыйман нуру менен кубаттыгар. О нуру менен.